бир солих адамдарды көргөн. Көңүлү ток, жүзүндө жылмаюу, напсиси, жүрөгү тынчтыкта, бейгапар, жакшылыкта жүргөн адам. Мындай токтоо, мындай жайбаракаттуулукту сизден көрүп турабыз. Мунун сыры эмнеде дейт да. Бир адамды ушундай бир жүзү жарык, дайыма көңүлү ток жүргөн адамды сураган адамдар. Анан жооп берип атат бул адам. Мен Аллах Тааламдын китебинен ушундай аятты окудум. Юдаббирул амр. Алла Таалам өзү бүт абалдарды ордуна коет, өзү башкарат. Өзү көзөмөлдөйт. Ушул аятты окугандан кийин абалымды, жашоомду, келечегимди өз ордуна койгон Аллахка таштадым деп атат. Ошондой эле Курандан ушундай аятты окудум. Инна маал усри юсра. Дайыма оорчулуктан кийин жеңилдик келерин. Анан мен түшүндүм бул жашоодо. Жашоодо өйдө ылдый кыйынчылык болсо деле, ага чөгүп кетпестен билем, андан кийин сөзсүз жеңилдик келерин. Бул нерсе да мени токчулукка, жеңил жүрүүгө, кубанычта, жакшылыкта жүрүүгө түрткү берди деп атат ушул аят. Жана ошондой эле Алла Таалам китебинен аля бидикриллахи татмаиннал кулуб, чындыгында жүрөктөр Аллахты эстөө менен эс албайбы деген аятты окудум. Ошондуктан жүрөгүм эс алууда. Аллах Тааламды зикир кылуу менен. Ошондой эле Курандан дагы аят таптым. Фама доннукум бироббил аламин. Ааламдардын Роббиси болгонго мындай бир ой жүгүртпөйсүңөр, оюңар кандай? Ошондон бери оюм Аллах Таалам жөнүндө жакшылыкта дейт. Бир жакшылык келе элек болсо алыс жакшылык келет деп мен жашоомдогу ар бир өйдө ылдыйны жакшылыкка жорuyм. Жакшылыкты күтөм Алла Тааламдан. Өзүмдү таштап салбайм. Алла Таалам жөнүндө жаман ойго барбайм деп атат да. Мына ушул аяттарды окуганда мен көңүлүм ток, тынчтыкта жүрөм дейт. Куран аяттары менен жашасак, маани берсек, түшүнсөк, окусак, ой жүгүртүп акыл калчасак, мунун таасири жашоого өтө чоң.